Институтта кимдер отурат азыркы парламент институтта? Ааламдык окумушта отурабы? Жерден чыккан окумушта отурабы? Жок. Кошоматчы, жалганчы жана башкалар. Анан бул институтубуз кайдан жол көрсөтөт? Илим бериш керек эле да, мына мен сыяктуу илим бериш керек. Өсүү жолубуз ушу деп. А жерде бандит да бар экен, криминал да бар экен, кошоматчысы, эскиси, мурунку астатагы, контрабандиси, алдамчысы, банкири. Бул чындык да бүгүнкү күндө. Мына урматтуу улуу журтум, табият тынч болсо ат минсек дагы, жайдары, жайбыракат жашай беребиз. Алтын казып бизге кереги деле жок. Алтын бул арматура эмес. Алтын бул бир кирпич эмес. Алтын бул алып тынчу эле бир шайтан, азгырык, жылтыр, жултур. Ошон үчүн кыргыз жергесин казуудан токтотуш керек. Бул 2020-жылдан кийин өзгөрүү болот. Себеби кыргыз жергесинде чоң энергия болуп турат. Мына мынтип берилет. Эгер ошо чет элдиктерди эгилип сатып пул табабыз десек, ошол табият, экология, ошо жердин ээлери, пирлери чарпып коет. Мамлекетте оор, элде оор жоготуу болот деп берилет. Эгер ушул экологияны кароого алсаңар, кастыртпай, тийгизбей, экономика болбогон иш болот дейт. Анткени табият күчтөрү, аалам күчтөрү кароого алып коет, экономика өзүнөн өзү көтөрүлөт. Мына кыргыз жергесине энергия түшкөн. Кыргыз жергесине барсаң энергия алуу болосуң деп дүйнөгө жеткиргенде мына Арсылайдан ушунча энергия өтүп атат. Делген кезде элдер туристке эмес, энергия үчүн агып келет. Ошондуктан азыркы президент бул кыргыздын улуулугун тааныта албайт дүйнөгө. Өзү билбес, энергия болбосо кайдан таанытат. Кыргыз элинин баркын да көтөрө албайт. Кыргыз элинин даңкын да чыгара албайт. Кыргыз элин куткара да албайт. Бул чындык. Канча асылсын, канча аракет кылсын, канча кара күчкө салсын, жок. Күндө минуска кетет. Элде, мамлекетте оор жоготуу боло берет. Эгер кыргыз өлкөсү биринчи бутуна турбаса, дүйнөдө кыйынчылык болот. Ошон үчүн биз адамзат үчүн жаралып келгенбиз. Мына мен теңир деп